азыркы убакта адам өмүрү баарынан баалуу болуш керек. Адам өмүрүн сакташыбыз керек. Мына могу жерде сиздер көрүп турган жер темир жолдун жолу мынакей. Мына көрүп атасыздар. Бул жерден темир жолдон поезддар өтөт. Бишкек, балыкчыга. Могу сиздер көрүп аткан жерде, мына бул жерде шлагбаум турчу. Машиналерди тосуп, поезддар келатканда шлагбаум токтотчу, тосчу. Андан кийин бул жак бетинде дагы аркы башында шлагбаум турчу. Ошол шлагбаум машиналерди токтоп туруп, жол кырсыгынан сактачу. Мынакей. Азыр Развал Союздан кийин мунун баарын талкалап, бизге эч нерсе кереги жоктой жуулуп, ыргытып, уурдап бүткөнбүз мына. Андан бери 30 жылдан бери ушул жерге элдин коопсуздугу үчүн шлагбаум салганды, тоскомо койгонду, бул жерлерди кайра оңдогонду али эч ким ойлой элек. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Могу жерде фундаменти калган. Бул жерде чакан бир бөлмөлүү дежурныйдын үйү турчу. Бул жерден желекче кармап, поезддарды ары бери өткөрчү. Ал эми поезд жолдун эки жагында шлагбаум машиналерди тосуп турчу. Ошондуктан көп кырсык болчу эмес. Азыркы убакта шоферлор өз өмүрүн унутуп калып, анын үстүнө бул жерден өтүп баратканда тиги жерди көрүп турасыздар. Бурулуш, ал жерден келаткан поездда көрүнбөй калат. Бул жерден өтүп кетебиз деген ой максаты менен канчасы аракет кылып машинесин токтобой монтип айдап кетип атышып, 5 мүнөттө токтоп эки жакты карашпайт, авария болуп, канчалаган машиналер поезд менен урунушуп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич жана транспорт министрлиги, темир жол кызматынын башчылары ушуларды эске алып туруп, бул жерде жол коопсуздугу үчүн шлагбаумду орнотсоңуздар. Андан кийин бул жердеги постторду калыбына келтирсеңиздер. Абдан талап кылынууда азыркыда. Себеби жакын арада Кытай жолун деп, Кытайдан поезддар, вагондор келет деп, жол салып атабыз деп эле айтып жатасыңар. Ошондо көптөгөн поезддар жүрөт, ошондо бул жерде көптөгөн кырсыктар болот. Ошол кырсыктар болбош үчүн азыртадан эске алып, ушу шлагбаумдарды ордуна койсоңуздар, жана бул жердеги дежурныйдун бөлмөсүн дагы ордуна салсаңыздар жакшы болгон турат. Адамдын өмүрүн баалай билелик, урматтуу башчылар, жетекчилер, адамдын өмүрүн, адамды сыйлай билелик. Бардыгынан бул жашоодо адамдын өмүрү кымбат, биринчи орунда туруш керек. Мен Масаетова Сырга Якубовна